Кандайсыңар, абдан бактылуу айымдар. Мен силердин уникалдуу коучуңар. Жакшымын. Анда бүгүн 8 сабакта эмне жөнүндө сөз кылабыз, кеп кылабыз. Бул финансы жана акча. Ошол жөнүндө кеп кылалы. Бул аябай бир чоң тема негизи. Бул тема ар бир адамды кызыктырат. Бирок биз бул темада дагы билимдүү болууга умтулабыз жана тең салмактуу болууга умтулабыз. Анткени акчаны сүйүүчү дагы, акчаны сүйгөн дагы жаман, акчасы жок кедей болуу дагы жаман. Ошондон биз тең салмактуулукка үйрөнөбүз. Заманбап жашоодон артта калбай, жана заманбап жашоонун дагы жүрүшүн түшүнүп, билип алсак, биз дагы тең жүргөнгө сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Анда эмесе кеттик. Айымдар, көпчүлүгүбүз эле көп налыйбыз, акча жок деп. Бунун дагы түшүндүрмөсү бар. Ооба, чындап эле акча жоктой көрүнөт. Бирок бир тараптан акча жоктой, бир тараптан башкалардын акчалары көптөй сезилет. Ошондуктан финансылык жактан дагы билим керек экенин бул аныкталды. Финансовая грамотность деп коет орусча. Ошол билим алуунун аркасында дагы биз акчага болгон көз караш өзгөрөт жана акчаны туура кабыл алып, акчаны тапканга дагы үйрөнөбүз да. Акча мындай карасаң бул кагаз эле, бирок кагаздын аркасында эмне турат? Баалуулук турат. Бул кагаз өзүнчө бир энергия салыштырсак болот. Мисалы, мен кылсам өзүм энергиямды сиздерге берип атам, башкача айтканда билимимди бөлүшүп атам, эмоциямды, позитивдүү маанайымды, жана мендеги бар нерсе тажрыйбамды бөлүшүп атам энергия аркасында. Сиздер ошол энергияга ыраазычылык билдирүү үчүн мага акча берип жатасыздар. Мына караганда бул жөн гана бартер. Ошосуңар ар бир адамда өзүнө жетиштүү энергиясы бар деп айта алабыз да. Башкача айтканда бул жөндөмдүүлүктөр, тажрыйбалар, билимдер жана башка ошол сыяктуу нерселер. Ошондуктан көпчүлүк айымдар балким айтышы мүмкүн: мен декретте турам, менин 5 балам бар, 3 балам бар, мен канча акча тапмак элем, күйөөмдү карап отурам депчи. Бирок биз заманбап жашоодо көрүп атабыз, азыр акча табуунун жолдору абдан көп. Тек гана ошол нокту таап, ошол булактарды билип, ошол боюнча кылып көрүү зарылдыгы бар. Канчалаган курстар бар, үйрөнсө болот. Бир нерсе шык жөндөмүңүз бар болсо, бир нерсени кызыксаңыз, бир нерсени абдан жакшы көрсөңүз, ар бир нерсе үчүн азыр курстар бар да. Ошол курстарды бүтүрүп алып эле, анан Instagram мисалы, YouTube канал баары бекер эле платформа, площадка деп коет, жер. Ошол жерден эле өзүңүздү реклама кылып, өзүңүздүн ишиңизди реклама кылып эле окат кылып акча тапса болот да. Бирок албетте ага чейин бизге ишенимдүүлүк керек, ага чейин бизге жакшы самооценка керек. Ошондон ошо менин аба курсум дагы ошону өстүрүү үчүн жаралган да. Адамдын самооценкасы өссүн, бир туура деңгээлге келсин, жана өзүнө ишенимдүүлүк болсун. Андан сырткары өзүндө бар жөндөмдүүлүк максаттарын ишке ашырганга түрткү мотивация болсун деп. Мен коуч катары ошондой экспертмин, ошол боюнча, ошол жактан жардам берем адамдарга. Анда эмесе акча маселесине кайта кайрылып келсек да. Эгер биз түшүнүп атсак, акча бул жөн гана кагаз, бирок кагаздын аркасында бир баалуулук бар. Башкача айтканда энергия деп койсок, анан биз менин энергия менен ошол акчанын энергиясын процессин, алмашуу процессин кылуунун үйрөнөбүз. Айымдар, мындай бир тапшырманы кылып көрөлү. Эң биринчи эле, негизи эле дептер. Бул акча, финансы боюнча дептер кылып коюңуз. Бул дептерге эмне кылабыз? Биринчи кезекте сиз биринчи бетине жазыңыз да,
Siz ay sayın kança akçaga ee bolgunuz kelет. Sizdin muhtаждыктарыңызды жазыңыз. Кварт плата, тамак аш, кийим кече, мыломоющие средстволар, баскан турган жол кире. Ушулардын баарын жазып туруп, анан бияка баасын жазып туруп, анан аягында кошуп, анан ошол кошкон бааны көрүңүз да. Канча акча ай сайын сизге керек экенин ошондо билесиз жана көрөсүз да. Андан тышкары ар бир бай адам же болбосо ар бир финансовый грамотности бар адам сөзсүз дептер болобу же телефонда приложение болобу, жүктөлгөн приложениялар болуп, ошол жакка финансы тарабынан отчет жазышат да. Ай сайын көрүп туруш үчүн каяка акча кетип атат. Биз жазбай көрө албайт экенбиз. Каяка акчаны корототабыз. Эгер биз жазып баштасак, майда чүгүсүнө чейин, мисалы, ар бир күнү жатаарда сиз жазсаңыз, бүгүн каяка барып келдим, канча жол кире кетти, эмне сатып алдым, продукты болобу, нан болобу, жол кире болобу, барып келген 30 сомдук. Ошону дагы бүт жазып туруп, анан айдын аягында расходторуңузду, чыгашыңызды санап көрсөңүз, анан айдын ичинде кирешеңизди санап көрүңүз. Кирешеге дагы бүт баарын жазасыз. Ким сизге белек кылды, көрүндүк бердиби, сүйүнчү бердиби, жөн эле акча белек бердиби, жолдошуңуз жөн эле акча берди, тууганыңыз берди, өзүңүз бир нерсени сата коюп акча кылып алдыңызбы, же пособие аласызбы, же пенсия аласызбы, ошо болсо бардык кирешемде жазышыңыз керек да. Күнүнө же жумасына же айына ашса, бир айдагы кирешемди сиз көзүңүз көрүп туруш керек да. Каяктан кандай киреше түшүп атат. Анан чыгашаны көрүп турушуңуз керек. Каяка акча куюлуп атат, кетип атат депчи. Таң калыштуусу, ошондо ай сайын биз күн сайын жана ай сайын ушундай дептерге жазуунун аркасында гана биз чыныгы акчанын эмне болуп атканын көрө алат экенбиз. Мындай оюбузда эле жүрө берсе, көрө албайт экенбиз. Оюбузда болсо эле дайыма эле ошондой болуп аткандай сезилет экен да. Эгер биз финансовый жактан дептерибиз болсо, күнүгө чыгашаны жазсак, жана күнүгө кирешени жазсак, биз дагы ай сайын көрүп турабыз, билип турабыз да. Анан стресс боло бербейбиз. Акча жок деп, жосо акчанын баары бияка кетип атат деп. Сиз кетип аткан акчаны карап көргөндөн кийин, деп каласыз экинчи айда. Муну жөн-жолу байка коротоптурмун. Анан үчүн бияка коротоюн, же топтоюн. Же мындай кылайын деп, мындай көз көргөндө гана түшүнүктүү болот экен. Көз көрбөсө биз өзүбүздү коркоңго кош көрүнөт деген билесиңерби? Ошо сыяктуу биз өзүбүздү коркутуп, үркүтүп эле акча жок деп өзүбүздү мээбизди стресс кылып эле анан жашообузду стресске айландырып берет экенбиз. Анан ошондой дептер ачтыңыз, ошондой киреше чыгашан жазып атасыз. Дагы эмне кылыш керек? Ай сайын ошол кирешеңизден жазасыз да, анан баарын кошкондо бир сумма чыгат. Ошол сумманын 10%, 10% биринчи кезекте өзүңүзгө төлөө зарыл. Кандай түшүнсөк болот? Бул 10% боюнча менимче ар бир адам уккан, бирок кылбагандар абдан көп да. Именно кылыш керек да. 10% кааласаңыз өзүнчө карта ачып коюңуз. Банкта кааласаңыз бир банка даярдап коюңуз, үйдө же коробка. Ар дайым өзүңүз менен сүйлөшүп алыңыз. Мен ай сайын 10% ошол коробкама салам, же банкта ошо карточкама салам, ага тийбейм, албайм деп сөз бересиз да. Биринчи кезекте байлар дагы айтышат да, өзүңө төлө деп. Ошол 10% бул өзүңө төлөгөнгө жатат экен. Андан тышкаркы акчаны анан барып бардык нерсеге төлө дейт. Мисалы, 1000 сом дейлик, 1000 сом 10% 100 сом. 100 сомду алып койдуңуз, 900 сомго жашаш керек. Бул мисал эле. 1000 сомго жашасаңыз деле ошондой болот, 900 сомго жашасаңыз деле ошондой болот. Эч чоң айырмачылыгы жок. Бирок сиз 100 сомду алып койсоңуз, анан 900 сомго жашаганды да үйрөнөсүз жана жашап кете аласыз.
100 сом биякта туруп турат. Анан ал 100 сом ай сайын чогулуп, анан 1 жылда, 6 айда канча акча топтолуп калганын өзүңүз гана сүйүнөсүз. Ал акчаны биз дайыма бизге керек болот. Дайыма алып туруш керек. Анан тышкары дагы ай сайын ошол кирешеңизден сөзсүз бирөөгө беришендик менен жакшы кылсаңыз, бул дагы жакшы болот. Себеби акчанын өзүнүн мыйзамы бар, өзүнүн системасы бар, өзүнүн бир энергиясы бар. Акча кандай адамдар жакшы көрөт дейт. Акча топтогон адамдарды жакшы көрөт. Акчаны беришендик менен башкаларга короткон адамды жакшы көрөт. Акчанын кайка кетип, кайка келип аткан эсеп кысап, дептери болгон адамды жакшы көрөт дейт. Ошондуктан биз ушул 3 нерсени аткарышыбыз керек. Биринчи 10% алып койдук. Демек топтоп атам деген сиздин подсознанияңызда программа киргизип койдуңуз. Экинчиден ушул 1 айлык акчаман канча сомго кимге кандай белек кылсам болот деп ой жүгүртүп коюңуз да. Жакындарыңыз болобу, досторуңуз болобу, же көчөдө эле ачка калган, үйсүз калган адам болобу, жакшылык кылып койсоңуз, бул сиз өзүңүзгө сонун бир программа киргизип коесуз да. Мен беришемин деген программада. Анан үчүнчүсү эсеп кылсап отчетун жазып турасыз. Анан эң кызыктуусу айымдар, мен жакшы бир жумушка орношкондо, мен жакшы бир майнасы бар жумушум болгондо гана мен ушуларды кылам деп айтат экенбиз көпчүлүгүбүз. Бирок бул жаңылыш ой экен. Азыркы учурда жумушуңуз жок кезде дагы бар кирешеңизден сиз ушул 3 нерсени жасасаңыз, сиз келечекте чоң нерсе болгондо дагы ошону жасай алат экенсиз. Бирок сиз азыр ушул адаттарды өөрчүтпөсөңүз, азыр ушул адаттарды жасабасаңыз, анда келечекте дагы кокусам чоң акча келип калса да сиз аны туура колдоно албай калат экенсиз. Ар бир нерсе кичинекей нерседен башталат экен. Анан чоң нерседе дагы мүмкүн болот экен. Ошондуктан азыртадан эле ушул 3 нерсени кылганга аракет жасаңыз. Макулбу? Анан кээ бир лайфхактар бар. Кандай лайфхак десек, акчаны кантип тапсам болот, эмне кылып тапсам болот, иштебейм да, мен үйдөмүн да, бала чакамын да деген айымдарга ошондой лайфхактар бар да. Мисалы, үйдө сиз колдонбогон буюмдар бар. Азыр мисалы Кыргызстанда Lalafu деген бир сайт бар экен. Ал жакта сатса болот экен second hand катары. Же болбосо биринчи тааныштарыңызга айтып көрсөңүз болот. Анан барып ошондой сайттарга салып көрсөңүз болот. Же болбосо Telegram каналда ар бир региондун өзүнүн каналдары бар экен, реклама боюнча. Ошака берип сатса болот экен да. Мисалы, кийилбей калган балким шубаңыз бар, пальтоңуз бар, модасы кетип калган, ошону мүмкүн сататтырсыз. Балким балаңыз чоңоюп калды, коляскасы турат, же велосипеди турат, колдонулбайт кичинекей балдар үчүн. Балким кээ бир сумкаларыңыз, дамский сумкаларыңыз турат, сиз колдонбойсуз да, сизге азыр балаңыз менен чоңураак сумкалар керек да. Бул сумкалар колдонбойсуз, бекерлеп турат. Буларды да сатып жүрсөңүз болот. Өзүңүз бир сыра өзүңүздүн оокаттарыңызды карап көрүп, анан кайсыны сатсам болот, кантип сатсам болот деген программа киргизсеңиз, сиздин мээңиз ойлоп табат. Кантип сатса болот жана эмне кылса болот. Ошентип, бул дагы киреше болот. Бул кирешени дагы жазасыз. Эгер жолдошуңуз акча берип калса, эң жакшы нерсе бул өзүңө инвестиция кылуу дейт. Өз билимине. Анткени материалдык нерселер баары убактылуу, билим бизде түбөлүк калат. Ошондуктан сиз колуңузда мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, ушундай аба аттуу курстарга, же болбосо финансы боюнча курстарга, же бьюти курстары, бьюти чач тарач, кирпик, тырмак жана башка ушундай курстарды бүтүрүп алсаңыз, бирде болбосо бирде дайыма сизде кардар болуп турат. Же анын үйүнө барып жасай коесуз, киреше болуп калат, же үйүңүзгө чакырып жасай коесуз, балаңызды кайнеңизге же апаңызга 2 саатка каратып коесуз,
анан бул ишиңизди жасап аласыз да. Демек, бүт нерседен, бүт жактан бир нерсе ойлоп тапсак болот. Бизди ушу жараткан ушундай акылдуу кылып жараткан, жаныбарлардан ушунубуз менен айырмаланабыз. Акылдуу гана кылбастан жөндөмдүү да кылып койгон. Ошондуктан биз ошолорду колдонсок гана биз чындап материалдык жакта жетишкен болобуз. Анын үчүн аз-аздан бир нерседен баштоо зарыл. Аны эмесе айымдар жөнөкүлө дептер алыңыздар, киреше чыгашаны күнүгө жазып баштаңыздар, датасын коюңуз, анан ай сайын ошондой киреше чыгашы дептериңизди кылып турсаңыз, же телефондо приложение кылып турсаңыз, телефон дайыма колуңузда, ошо приложениеде чыгаша менен кирешени жазып турсаңыз, санап турсаңыз, сиз жакын эле арада түшүнөсүз да. Акчага болгон көз карашыңыз өзгөрөт, жана акчаны кантип тапса болот экенин, жана акча менен кандай баланста болуп, туура колдонуп, жашообузду жакшыртсак болот экенин дароо эле байкайсыз. Анда эмесе, эмки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.